по нему Сиз дадите. эч кыжалат болбоңуз, моралдык жакта мен жооп Кыжала берүүгө болбойм, даярмын. вы, пожалуйста, не Ал говорите, адамдар кыжала менен жеке болбойм деп. Так, знаете, неправильно выражаетесь немножко. Проведем Вы, пожалуйста, жауап давайте тоже не перебивайте и не надо подчеркивать, знаю, не знаю, да. Вы просто отвечайте конкретно на вопрос. Эми жооп бергенди укпайсызбы? Мен сиз менен айтышканы келем жок, уксаңыз, эми угуп отургандар деле көп болуп турат. Менин ишим ачык айкын. Башкы прокурор депутат Атазовдун айткандарына жооп берди. Башкы прокурор Курманкул Зулушев депутат Шайлообек Атазовдун анын кандайдыр бир буйрутманын негизинде каралап кеткенин айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 16 апрелде Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар жана укук тартиби комитеттеринин биргелешкен жыйынында билдирди. Зулушев эле өкүлү парламенттен сүйлөп, андан соң өлкөдөн чыгып кеткенин, ошондуктан анын айткандарын тактай албагандыгын белгиледи. Атаз өз сөзүндө прокуратура тарабынан 900дөн ашык адамга мыйзамсыз иш козголду деп жатат. Биз бул фактыларды кайдан алганын такташыбыз керек. Өзүнө мен тараптан куугунтуктоо болуп жатат деген сөзүн да түшүндүргөн жок. Ал иштерге прокуратуранын тиешеси жок, сот аркылуу чечилип жатканын билесиздер. Кандайдыр бир буйрутма аткаруу максатында каралап кетти окшойт. Жакшылап уксаңыздар, менин фамилиям аталганы менен маанисинде башка эле нерселерди айткан, деди Зулушев. Ошондой эле ал бүгүнкү күндө эч ким кол тийбес экендигин кошумчалады. Менин ишим ачык айкын, мен өз ара жакындарыма кылмыш иши козголсо да эч качан тарткан эмесмин. Буга ушул жерде отурган укук коргоо органдары да күбө. Президенттин Камчук Ташиевдин менин туугандарыма карата козголгон кылмыш иштерине бир дагы кийлигиши жок. Бул өлкө башчысынын талабы. Президент эч ким кол тийгис экенин жана бардык адам мыйзам алдында бирдей жооп берерин айткан, деди башкы прокурор. Эске салсак, парламенттин 13 мартындагы жыйынында депутат Шайлообек Атазов башкы прокурор Курманкул Зулушевди сынга алып, анын отставкасын талап кылган. Эл өкүлү өз сөзүндө мандатынан ажыратышына башкы прокуратуранын кызыкчылыгы болгонун белгилеген. Маалымат бак Супер KG. Рахмат Гүлү Ахматкуловна. Башкы прокурордун отчетунан дагы бул билдирүү сизге маанилүүрөөк окшойт. Буга мен терең жооп берем. Эмне себептен бул көтөрүлгөн сиздердин кесиптешиңиздер. Парламенттен көтөрдү маселени. Ошол боюнча чек арадан чыгып кетти. Биз жоопту тактай алганыбыз жок. Эгер чыкпаганда биз тактайт элек. Ошол жерде билдирүү жасап атат. Прокуратура тарабынан 900 канча адамды мыйзамсыз жоопко тартты, 300 адам акталды деп атат. Бул фактыларды кайдан алган биз такташыбыз керек, көп билдирүүлөр негизинде. Эмне себептен өзүнө карата куугунтуктоону мен тараптан болгондугун түшүндүргөн жок. Ал биздин ал боюнча прокуратуранын тиешеси жок, сот аркылуу чечилип атат, билесиздер. Аны саясатчы катары сиз да жакшы билесиз. Кандайдыр бир заказ аткаруу максатында каралап кетти окшойт. Менин фамилиям аталган менен маанисин такта тыңдап уксаңыз, маанисинде башка нерселер сүйлөп жатат да. Ошондуктан мен бул боюнча прокуратуранын менин өзүмдүн жеке ишмердигимде өмүр баянын изилдесеңиз болот. Менин ишим ачык айкын. Эч качан мен өз жакындарыма кылмыш козголсо да тарткан эмесмин. Буга күбө мына биздин укук коргоо органында отурат. Биздин өлкө башчысынын талабы бул. Ал кишинин өзүнүн туугандарына, Камчыбек Кыдыршаевдин менин туугандарыма карата козголгон иштерге бир да кийлигиши жок, билесиз. Мыйзам алдында жооп берип жатат. Бүгүнкү күндө президенттин сөзүн уккансыз, эч ким кол тийгис. Бардык адам мыйзам алдында жооп бериш керек. Ошондуктан эгер кандайдыр мен тууралуу шек жараткан окуя болсо, ачык айтып суроо берсеңиз, мен бардыгына ачык айкын жооп берем. Рахмат. Мопеддин айынан бир нече унаа жабыркады. Бишкекте 6 унаа жабыркаган жол кырсыгы катталды. Борбор каладагы Жомарт Бөкөнбаев көчөсү жана Чыңгыз Айтматов проспектисинин кесилешинде 6 унаа жабыркаган жол кырсыгы катталды. Мында 6 унаа бири-бирине чырмалышкан түрдө урунган. Бул кырсык мотоцикл айдоочусунун капыстан токтошунун натыйжасында келип чыккан. Маалымат булак, маалымат KG. Мопеддин айынан токтой. Токтосо, мунун аркасынан бул токтойт. Бул токтосо, мунун аркасынан бул токтойт. Бул токтосо, мунун аркасынан бул токтойт. Андан кийин бул токтойт. Аркасынан пытыр. Андан өтүп барат эле. Бул да токтойт. Кандай күнүнө эле кылат.
Балыкчыда шамалдан электр энергиясын өндүргөн алгачкы станция курулат. Долбоорду Росатом корпорациясы ишке ашырууда. Учурда Көкмойнок бир конушуна шамалдын кубаттуулугун текшерүүчү мачта орнотулган. Ал 1 жыл бою ченөө иштерин жүргүзүп андан соң 2025 жылдын башында станцияны куруу иши башталат. Станциянын кубаттуулугу 100 мегавольт болору айтылды. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Мына азыр эле 5-6 адам өттү, тормоздар да өтүп кетти. УКМК транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо кызматына адисин кармады. Ал айдоочулук күбөлүк алуу үчүн сынак тапшырууда коррупциялык схема уюштурган деп шектелүүдө. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Азыр 5-6 өттү. Тормоздар өтүп кетти. Байме да андан көбүрөөк алып койгонбуз. Эмеден аттар иште. Эме? Тиги айтат 50 дейт. 50 деп үмөт чыкты. Çok öyle rütbeleyinde. Ya 40 var mı da? Ben aman öyle. Ben aytayım balagaçı. Makul bu? Onun kaçan akıl vereyim? Ben tigi balaga özüne verem, kız emek kılat. Nazdaç dedi. Makul bu? Anne aytat. 40 mı dedi? Hanım. Çatakları bak, çatakları. Büyük girelim. İyi, var senin yastığı. Şu anda sen onun akıl vereyim. Tamam, kıyıktan koy. Главное, следственное управление Государственной